Пандемия маалында орозонун коопсуз кармоо. Быйыл дүйнөгө таанымал өмүр бою динди изилдеген молдолор ооз ачууга топтошпоого чакырды. Быйыл миллиондогон мусулмандар орозо айынын өзгөчө шартта өткөрүүгө аргасыз болду. Ислам дининде орозо кармоо жашы жеткен, ден соолугу чын аял менен эркекке парыз катары саналат. Бирок пандемия шартында айрым өзгөчөлүктөргө көңүл буруу керек. Дарыгерлер бир күн кечке наар албай жүрүү иммундук системага күч келтирет деп эскертет. Орозо айында күн батып ооз ачылгандан кийин калориялерди толуктоо маанилүү экени белгилейт. Микроазыктар, углеводдор, белоктор жана майлар. Ошондой эле иммунитетти алсыздандырып албоо үчүн көп түрдүү азыктарды, анын ичинде жашылча жемиш, бурчак жана дан азыктарын жеп туруу зарыл. Бирок өтө эле көп тамактануу дагы иммунитетти алсыздандырат. Демек, тең салмактык кармоо өтө аз же көп тамактануу зыян экенин эстен чыгарбайлы. Жетиштүү уктап, көп кыймылдап жана көп түрдүү азыктарды колдонуу аркылуу иммунитетке күч келтирбей орозо кармаса болот. Ошондой эле социалдык аралыктык кармоо көчөгө өтө маанилүү учурда гана чыгуу жана колду улам самын менен жууп туруу да маанилүү. Ден соолугу начар кишилер кантет? Диабет сыяктуу өнөкөт оорусу бар. Ден соолугу начар, анын ичинде COVID-19 вирусуна кабылган же андан жакында сакайгандарга орозо кармоого тыюу салынат. Бул эрежелерге карыяларга, кош бойлуу аялдарга жана бала эмизип жаткан келиндерге тийиштүү. Андан тышкары Британиянын мусулмандар кеңеши дарыгерлерге дагы орозо кармоого тыюу салды. Себеби алар күнү-түнү бейтаптарды карап, иммунитетти алсызданса, өздөрү инфекцияны жуктуруп алышы ыктымал. Орозо кармоо ден соолукка пайдалуубу? Бир күн кечки оозго наар албай, өзгөчө суу ичпей жүрүү иммунитетти алсыздандырышы мүмкүн. Бирок иммунитет абдан татаал система. Андагы механизмдер организмди тең салмакка кармап турат. Оозго наар албай жүрүү кортизол сыяктуу стресс учурда пайда болгон гормондорду иштеп чыгат. Ал иммундук системага тез таасир этет. Ошол эле учурда илимий изилдөөлөр орозо ден соолукка пайда экенин аныктаган. Мындай учурда дене кайрадан калыбына келип, өлүп калган клеткалар жаңыланат. Демек, ден соолугу чын аял менен эркекке орозо кармоо пайдалуу болушу ыктымал.